8 март аялдардын элдер аралык күнү. Дүйнө жүзү боюнча аялдардын коомдук орду жана жечкиндиктери белгиленген өзгөчө майрам. Кыргызстанда да бул күн өзгөчө мааниге болуп, ар кандай иш-чаралар менен белгиленет. Бул майрамды улай жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери Бишкек шаарынын көчөлөрүндө айым айдоочуларды куттуктап, аларга гүлдөрдү тапшырышты. Бул иш-чара айымдардын маанайын көтөрүп, жана жолду жагымдуу атмосфераны түздү. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы баарыңар билгендей эртең 8 март айымдардын эл аралык күнүнө карата биздин кызматкерлерибиз менен биргеликте площадька келип туруп, жалаң гана айымдарды токтотуп, гүл, чакан белектерди берип жатабыз. Биз негизи жыл сайын ушуна белектерди беребиз. Атайын жакшы маанайда, жакшы ниетмен жаш калоо тилектерди айтып, курларын кийсин, жол жерин сактасын, ылдамдыкты ашырбасын деп айымдарды жакшы ниетмен куттуктап атабыз. Жол тескөө кызматкерлери унайда бараткан айым айдоочуларды токтотуп, жол эрежесин сактоонун маанилүүлүгүн эске алуу менен бирге майрамдык куттуктоодо жолдошту. Кээ бир айымдар жол тескөө кызматкерлерин көрүп, адегенде чочулаган айтышса, куттуктоону уккан соң кубанычтарын жашырышкан жок. Документтер жайындабы бизде рейд болот эле. Болсот документтериңизди. Азаматсыз кур кийип алыптырсыз. Штрафтарыңыз жокпу коопсуздук боюнча? Тазасы. Атайын рейд болот телевидение менен. Айдоочу көрүнүш берип коюңуз. Сизди атайын автоунаадан чыгарганыбыз себеби эртең 8 март эл аралык айымдар күнүнө карата сизге кичине чакан белегибиз бар эле, атайын куттуктайбыз. Рахмат. Куруңузду кийиңиз, жол эрежени сактаңыздар и орозо майрамыңыздар менен. Рахмат. Я передаю ваши документы. Коркуп кеттим, если честно. Я думаю, я же не нарушала, почему? Вот. Спасибо, очень приятно. Ачып коюнчу чоңураак негизи тамаша болчу, жаба берсеңиздер болот. Бүгүн атайын баарыңар билгендей 8 март майрамын, эл аралык майрам деп сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Жол эрежени так сактаңыздар, куруңузду кийиңиздер. Вроде бы я ничего не нарушала, прямо ездила, единственное, это ремень забыла надеть, и все. Рахмат. Вам спасибо большое. Жол эрежесин сактап, дайым ушу кызматты өтөбүз. Бизди дагы бүгүн дагы апаларыбызды, үйдөгү айымдарыбызды куттуктап, баардык кыргыз элинин айымдарына иштерине ийгилик, ден соолуктуу болсун. Дайым эле биздин жаныбызда жаркылдап эле жүрө берсин. Жол көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери мындай самалыктар аркылуу коомчулук менен болгон байланышты чыңдоого жана айымдардын майрамын өзгөчө кылып өткөрүүгө бөлгү болорун белгилешет. Амантур Төрөбаев, Нур Абдымаженов, 7 канал. Шли пути, шли доехать. С наступающим с праздником вас!